Салам. Бир нерсе билүү жана аны аткаруу бул ийгиликтин эки башкы принциби. Эгер билип туруп кылбасак, анда өзүбүздү алдаган болобуз. Бир гана билген адам эмес, билимин жашоодо колдонгон адам бактылуу. Бул өзгөчө мугалимдер жана ата-энелер үчүн абдан маанилүү. Анткени балдар сөзгө эмес, кылган ишке ишенет. Ыйса Машаяк өз убагындагы диний устаттар жөнүндө мындай деген: ошондуктан алардын айткандарын баарын аткаргыла, сактагыла, бирок алардын кылгандарын кылбагыла. Анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Тилекке каршы мындай эки жүздүүлүк бүгүн да кездешет. Бирок адамдар жаңылса дагы Кудай эч качан жаңылбайт. Анын сөзү өзгөрбөйт жана ал айтканын дайым аткарат. Көркөм сүйлөгөндү баарыбыз эле үйрөндүк, бирок бул аздык кылат. Биз сөз менен иштин ортосундагы аралыкты кыскартышыбыз керек. Жашообуз сөзүбүзгө каршы келбей, адамдар бизге ишене тургандай жашайлы. Кудай сиздерге батасын берсин.